Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. АКШ аскер базасы. Кыргызстан эмнеден утуп, эмнеден уттурат? АКШ Ооганстандан аскерлерин чыгарып кеткенден кийин ошол чөлкөмдөгү мамлекеттердин бирине базасын жайгаштырууну пландап жатат. Бул тууралуу АКШнын белгилүү басылмалары жазууда. Буга чейин аскер базасын жайгаштырууга вариант катары бир нече мамлекеттин аты аталып келген болсо, кечээ жакындан бери Кыргызстан дагы жазылып, сөз боло баштады. АКШнын терроризмге каршы деген аскер күчтөрү быйыл күздө Ооганстандан толуп чыгып кетүүгө тийиш. Айтылып жүргөн маалыматтарга караганда ал жакта 2500гө жакын аскер бар. Айрым эксперттер АКШ Ооганстандан биротоло чыгып кетүүнү убада кылганы менен чөлкөмдөн толугу менен кетүүнү көздөбөйт. Региондогу күчтөрдүн тең салмагы, зор мамлекеттердин таасири үчүн алар Ооганстандан алыс эмес, башка бир өлкө менен сүйлөшүп, базаларын жайгаштырууга кызыктар деп келишет. Бул боюнча түрдүү пикирлер айтылууда. АКШнын саясатын талдап келген кыргызстандык саясатчылардын бири Равшан Жээнбеков. Ал АКШнын базасын жайгаштыруу үчүн көшөгө артында Кремлдин уруксаатын алуу керек деп жатат. Саясатчынын айтымында, эгерде макулдашуу ишке аша турган болсо, Кыргызстан АКШ базасын жайгаштыруу менен экономикалык эле эмес, башка дагы пайдасын көрөт деп эсептейт. Инвестиция, каражат маселесин эске албаганда бул Кыргызстанга жаңы маданият алып келүүгө, дүйнөгө башка көз караш менен кароого шарт түзөт. Бизге бүгүнкү күндө АКШнын, Европанын көз карашы жашоо шартыбызга, мамлекеттүүлүккө, өнүгүүгө жетишпей жатканын акыл эстүү, билимдүү, саясатты түшүнгөн адамдар билип турат. Экинчиден, АКШнын базасынын Кыргызстанда болушу бул өзгөчө тышкы коопсуздук маселесине таасир бере турган маселе. Үчүнчүдөн, АКШ менен дүйнөлүк деңгээлде сүйлөшүүгө артыкчылык бере турган өтө маанилүү дипломатиялык канал болуп эсептелинет, дейт саясатчы Равшан Жээнбеков. Манас аба майданында транзиттик борбор катары иштеп келген база 2014-жылы жабылган. Кээ бир саясатчылар учурунда Кыргызстандагы АКШнын базасын жаптыруу Орусиянын кызыкчылыгынан улам болгон деп келишет. Ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев АКШ менен Ирандын кырды бычак мамилеси дагы башка улуттуу себептерден улам базаны жабуу зарыл деген жүйөсүн айтып келген эле. Равшан Жээнбеков Атамбаевдин ал аргументтери анчейин негиздүү болбогонуна көңүл бурду. Түрмөдө олтурганымда Атамбаев менен бул маселе боюнча кээде кыскача сүйлөшүп калган учурларым болду. Ошондо дагы ушул аргументти айтты. Ал Иран бизге ракеталарын атууга мүмкүнчүлүк пайда болгон деп айткан учурлары болду. Бирок бул эми ал кишинин көз карашы. Мен мындай пикирге макул эмесмин. Биринчиден, Ирандын ракеталары алыска бара албайт. Экинчиден, Иран биринчилерден болуп АКШга кол салууга даабайт. Бул аргумент туура эмес деп эсептейм, деди Равшан Жээнбеков. ЖККнын жобосу боюнча башка чет өлкөнүн аскердик базасын жайгаштырууга уруксат берүү чоң саясат. Бизде стратегиялык өнөктөш бүгүнкү күнгө чейин Орусиябы же жокпу? Орусия болсо, анда Орусиянын бул маселеге көз карашы негативдүү болушу мүмкүн. Казакстан менен Тажикстан бул маселени кантип кабыл алышат? Анткени уюмга мүчө болгон башка мамлекеттер дагы бар. Белоруссия, Армения. Бул аябагандай чоң саясий чечим. Бүгүнкү күндө өзүмдүн жеке оюм Кыргызстандын бийлик башындагылар бул чечимге барбайт го. Себеби бул аябагандай көп талкууларды жаратат жана Орто Азиядагы мамлекеттер Кытай менен Орусия менен мамилебиз кандай болот? Ошого жараша биз сөз кылган мамлекеттер тараптан ар кандай кадамдар болушу мүмкүн. Ошондуктан бул чечимди кабыл алуу өтө оор, деди Талатбек Масадыков. Жыйынтыктап келгенде АКШ базасын Кыргызстанда жайгаштыруудан олуттуу деле пайда болбойт, дейт ал. Өзүңөр көрүп жатасыңар, АКШ келген жерлерде аябай көп нааразычылыктар бар. Жада калса Японияны алып көргүлө. Канча жылдан бери Окинавада АКШнын базасы бар. Япониянын бийлик башындагылардан сурап көрсөңүз, албетте дипломатиялык түрдө АКШ менен стратегиялык өнөк деген мамилебиз бар, дейт. Бирок дайыма Окинавадагы элдин нааразычылыгы көп. Эми алардын себеби башка. Кыргызстан жана Орто Азиядагы азыркы жагдайдан улам Кыргызстан өтө терең ойлонушу керек.
жоопкерчиликти, чоң суроолорду жана чоң коркунучтарды жаратышы мүмкүн. Пайдасы коркунучтарга салыштырганда өтө эле аз, деди Талатбек Масадыков. Манастагы америкалык аскердик аба базасы 2001-жылдын 11-сентябрында АКШдагы эгиз мунара үйлөргө террордук кол салуудан кийин коалициялык күчтөрдүн Ооганстандагы террорго каршы операцияларына колдоо көрсөтүү максатында ачылган. 2009-жылы эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин аба базасы транзиттик жүк ташуучу борбор болуп өзгөргөн. Кыргызстан америкалык аскер базасын чыгаруу менен өлкөнүн экономикасы 150 миллион АКШ долларын жоготот. Анын ичинде 60 миллион мамлекеттик бюджетке түз түшүп жаткан акча болчу деп учурунда далай талкуулар болгон эле. Мындан сырткары жүздөгөн кыргызстандык ал жерде ар кандай жумушта иштеп келген. АКШнын аскер базасы бул ирет кайсы өлкөдө жайгашат деген маселе Кыргызстанда чек ара маселелери күн тартибинин баш сабына чыгып, экономика каржалып турган учурга туш келди. Булак BBC-Чекит.com. Кыргызстан менен Тажикистан дагы 40 чакырым чек араны такташты. Бул тууралуу Кыргыз өкмөтүнүн чек араны тактоо боюнча комиссиясынын мүчөсү Абдулат Мырзаев 29-июлда парламенттин жыйынында билдирди. Тажик тарап буга комментарий берген жок. Эки өлкөнүн жумушчу топторунун акыркы 3 жолугуусунда дагы 40 чакырым чек ара такталды. Жолугушуу август айында Тажикстанда өтмөкчү. Учурда иш жүрүп жатат, бирок маселе качан чечилет деп айта албайбыз, деди Мырзаев. 12-17 июль күндөрү Бишкекте Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда жумушчу топтун жыйыны болуп өткөн. Жолугушуудагы кабыл алынган келишимдер боюнча расмий өкүлдөрү комментарий бере элек. Тажикстан Кыргызстан менен 970-980 чакырым аралыкта чектешет. Анын 519 чакырымы гана аныкталган. Жыл сайын эки өлкөнүн ортосундагы чек ара тилкелеринде ар кандай себептерден улам чыр-чатактар болуп келет. Апрель айынын аягында Кыргызстандын Баткен облусу менен Тажикстандын Исфара районунда куралдуу кагылышуу болуп, ондогон адамдар каза болуп, ондогон үйлөр кыйраган. Булак УА-Чекит.kg. Орусиянын канттагы Су-25 учактары машыгууларга катышуу үчүн Тажикстанга жөнөтүлдү. Орусиянын кант аскер базасындагы Су-25 аскер учактары Тажик-Ооган чек арасындагы машыгууларга катышуу үчүн Тажикстандын Гисар аэродромуна жөнөтүлдү. 5-10 август күндөрү Тажикстандын Харп-Мойдан полигонунда Орусия, Өзбекстан жана Тажикстандын биргелешкен машыгуулары өтөт. Ага 1000ден ашык аскер, 200 техника катышат. Белгилей кетсек, 30 июлдан 10 августка чейин Орусия менен Өзбекстан Сурхан Дарья облусунда Өзбек-Ооган чек арасында аскер машыгууларын өткөрөт. Термез полигонундагы машыгууларга дээрлик 1,5 миң аскер кызматкери, 200 аскер техникасы катышат. Бул машыгууларга да Орусиянын канттагы аскер учактары катышаары айтылган. Булак Марал ФМ Чекит.kg. Парламент чек ара ыйгарым укуктууларга курал берүү сунушун колдоду. Жогорку кеңештин депутаттары 28 июлдагы отурумунда чек ара ыйгарым укуктуулары жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизди. Эми чек ара ыйгарым укуктуулардын укуктары кеңейтилип, аларга курал берүү да каралган. Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири депутат Абдывахап Нурбаевдин айтымында, мыйзам долбоору чек араны кайтаруу жана коргоого, чек ара көзөмөлүн жүргүзүүгө көмөктөшүүгө, өлкөнүн эгемендигине жана аймактын бүтүндүгүнө кол салууну алдын алууга жана болтурбоо үчүн иштелип чыккан. Мыйзамга кандай өзгөртүүлөр киргизилди? Чек арага ыйгарым укуктуулар аскер кызматын өтөгөн жана чек ара аймактарында жашаган жергиликтүү тургундар. Буга чейин алар чек арачыларга көмөк көрсөтүп, аларга маалымат гана бере алышкан. Ал эми мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык чек арага ыйгарым укуктуулар деген статуска ээ болгон тургундар жылына 2 жолудан аз эмес аскердик даярдыктан өткөрүлүп, ок атуучу курал колдонуу укугуна ээ болот. Ошондой эле чек ара ыйгарым укуктууларга өмүрүн жана саламаттыгын аскер кызматчыларынын даражасында мамлекеттик камсыздандырууга кепилдик берилери каралган. Мындан сырткары, эгерде чек ара ыйгарым укуктуу куралдуу кагылышуудан жарадар болсо, ал чек ара аскери статусуна ээ болот. Кыргызстанда 140 чек ара ыйгарым укуктуу бар. Акыркы 5 жылда алардын арасында жаракат алгандар же жабыркагандар болгон эмес.
курал кайсыл учурда берилет? Депутат Нурбаев журналисттерге маек куруп, мыйзам долбоор тууралуу айтып берген. Нурбаевдин Баткен облусундагы активисттердин сөзүнө таянып, апрелдин аягында болгон кыргыз-тажик чегарасындагы куралдуу жаңжалда Тажикстан жөнөкөй эле курал-жарак тараткан деп айткан. Мындан улам Нурбаев жана бир топ депутаттар чегара ыйгарым укуктуулары жөнүндө мыйзам долбооруна өзгөртүүлөрдү киргизүүнү демилгелеген. Биз ошол мыйзамды дагы иштеп туруп, ошол чегара ыйгарым укуктуу адамдарга биздин өлкөбүздүн чегарасына башка жактан аскерий агрессия болгондо курал берүүгө уруксат берүүнү берейин деп жатабыз. Анткени алар психологиялык, физикалык, моралдык жактан текшерилген жана окуудан өтүп турушат, деди Нурбаев. Булак, клуб Чекит Азия.